өлүм артык болгон. Мына ошентип уяткарып улуу кишилер эми аны тили бар, духу бар, аурасы бар, улуулук. Адамдар уяткарган да. Ана эле кой балам, атаңда андай болгон эмес, дегиле тегиңде мындай болгон эмес деп анан бата бер. Ошо кезде эле периштеге айланып кеткен, тазарып кеткен. Анысыгандай эле бүгүн кыргызда айтып атат да. Сен дүйнөнү сотто дейт. Ошо сотто деген уяткар энергияң менен. Сен анткени теңирдин жердеги көчүрмөсүсүң. Улуу кыргыз деген улуу күчтөрдүн эле жердегиси деген сөз. Боё деп атат. Мына табият сен бейишсиң, адам сен улуусуң. Жаман адам жок өзү. Жан дүйнөсү жарды адам бар. Мына буяктан келген жаманбы? Буяктан келген жаманбы? Жок, жан дүйнөсү жарды. Байым жарды адам жарды го өзү мындай. Окатынанбы, үйүнөнбү, ошол сыяктуу эле жарды жан дүйнөсү. Аң сезими жарды. Жаман эмес ал өзү. Периште жаман эмес да. Мына ошол эле жан дүйнөсү жарды адамды кел байыталы. Жаман жок. Жан дүйнөсү жарды адам бар. Кел байыталы. Жолуна салалы. Улуулук өткөрөлү. Жарды деген эле ошол жаман да, азыркыча айтканда. Кылмыш кылган, арак ичкен, өзүн тааныбаган, кыйласын майдага иштеткен, убактысын жалганга иштеткен. Бийликтегине да уяткар. Не болуптур? Бийликтегинин жаны жокпу? Ошол тетир ишке убакыттыбызды ошол алып атпайбы? Ошол тетир ишке алып барып атпайбы? Өзүнүн түшүнүгү менен эле бир башкарып атат. Сенин таның менчик болбогондон кийин отурган бийлигиң менчик эмес да, ал эл үчүн берилген, элдин ишеними. Ата деле жоопкер да, бала чаканы үйлөнткөнгө, жол көрсөткөнгө атабыз эле болуш керек эле да. Ата улуу адам болот да. Жан дүйнөсү жарды адам ата боло албайт да. Уяткар. Мына бул бала келип деле ата мындай экен десе анан ата деле сабак алып калат го. Ушундайбы, заман ушундайбы, мындайбы депчи. Келиңиздер. Ошо сынайт. Ушул окут, өйдөлөт. Анткени анын да жаны бар. Арга жок, эмне кылабыз эми? Бийлиги болгон менен ою боюнан ашпайт экен, ааламга жетпейт экен. Чөнтөгү толтура болгону менен жан дүйнөсү пустой экен. Жылтырап сырты көрүнгөн менен ичи толтура мусор экен. Эмне кылабыз? Өйдөлөтүп кете береличи. Биз милдетибизди кылып кете береличи. Анан аалам күчтөрү таразалар, аалам таразалар, Аллах дебей, ушу аалам дейличи, чектебей. Ааламда не деген күчтөр бар? Канча миң саны бар ким билет? Аалам өзү таразалар. Аалам өзү колдор. Аалам өзү бир сыпат ыйман, бир дух берер. Мына бул дүйнөгө кызматка келдик деген ушул. Эми кырсык эмнеге болот? Балаңанбы, ишиңенби, кыйынчылыктанбы? Ааламдык милдетиңди билбегенде, аткарбаганда кырсык Кудайдын ачыктан эскертүүсү. А сен мына мен сыяктуу эле аткарып калсаң, аалам канатына калкалап, кырсыгын токтотот, сыноосун токтотот деп берилет. Урматтуу улуу журтум. Эмнеге жаралыптырбыз? Эмнеден жаралыптырбыз? Ааламдан, ошо актан, жандан жаралганбыз. Эмнеге жаралыппыз? Ошо мынау кара жашоону, көрнө жашоону чыныгыга айлантуу үчүн. Ошон үчүн мына кыргызчылык бул дин эмес, теңирчилик бул дин эмес. Ааламдан келген акыреттин сырлары, теңдешсиз аяндар, кабарлар дейт. Салт да ошо аяндан алынган. Мындай кылып коюшубуз керек деп. Ошон үчүн кыргыз салтын бускан эмес. Салтты бусканга хандын да укугу жок деп укук берген эмес. Бүгүнкү күндө коркак болуп калганда ал салтты эмес, баш мыйзамды бусуп атпайбы? Бирок жакшылыкка алып келген жок да акыры. Ошондуктан чындык үчүн керек болсо өлүп бер. Өлүм жок нерсе. Жөн эле бир тагдыр алмашып кеткени. Ошон үчүн жана кыргыз тагдыр алмашып кеткенде кошок кошуп, ыйлабай, ыргак менен кызын узатып койгон. Анткени ал
тагдыр алмашып кетти. Кыз болуп жүрсө кийяка барып эне болду. Аяка болуп жубай болду. Аяка барып жоопкер болду. Анысы кандай? Мо дүйнөдөн жан кеткенде дасманга кызматка кетет. Өлүп калды дебегиле. Жаны кызматка кетти. Чыныгы ордуна кетти. Ошон үчүн жанагы колдосун арбай деген ошол. Колдойт. Коргойт. Жаман болсоң талкалайт, эскертет. Түштү ким берет? Арбайлар берет. Тагдыр алмашып кетет көп болсо өлсөң. Башка эчтеке болбойт. А чындык үчүн өлүп бер, эмне болду? Жаның асманга учуп кетет экен. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, улуу кыргыз ажалды качырат дейт, карачы. Калыс каршыны, каршылашты бириктирет. Бул биздин идеология. Мен